Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосу демилгеси менен Мукаш Абдраев атындагы Атайын республикалык музыкалык мектепке берегидей 2 рояль алынып келинди. Кыргыз өкмөтүнөн атайын бөлүнгөн каражатка Германиядан алынып келинген бул кол жеткис керемет аспаптар көргөн көздү сүйүнтөт. Дүйнө эли үнүн суктануу менен уккан акыркы үлгүдөгү аспаптарды алып, жалпы эле мектептин жааматынын кубанычында чек жок. Биздин мектепте чындыгында абдан бир кубанычтуу учур болуп атат десем жаңылышпайм. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, президенттин жарлыгы менен маданият тармагына 2023 жылдан бери музыкалык аспап алынсын деген колдоо каржы катары бөлүнгөн каражатты ошо министрлик тарабынан биз алдык. 10 миллион сом маданият министрлиги тарабынан биздин мектепке бөлүнүп берилди. Ушул акчага биз Германиядан сапаттуу заманбап концерттик 2 рояль алдык. Рояль келди, орноду. Музыкалык багыттагы мектептин аспаптары эскилиги жетип, алмаштырууга учур келсе да, кечеңдеп келген. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги бул демилгени чын дилинен колдоду. Рояль деген өзү бул сөз которгондо королевский деген сөздү билдирет да. Ошо кебетесинен эле кара биягы жалтырап, ошо королевский бир эме берет да. Мындай ошондой бир сезимби же мындай жанына даже кечөө алып келип биринчи көргөндө биз өзүбүзчө толкундандык. 1971 жылы 1-класска ушул мектепке кирип, билимин улантып, азыр мугалимдик кесипте үзүрдүү иштеп келген Канатбек Кожомбердиев Кыргызстанга белгилүү ырчыларды, музыканттарды окуткан. Бул өтө баалуу аспаптын алынып келгени бизге абдан маанилүү дейт. Аябай сүйүнүчтүү болуп атабыз. Биз ошол кубанычыбызды силерге билдирели деп атабыз. Мунун абдан кереги бар бизге. Эмче энди берки роялдарыбыз уже эскилиги жетип, 40-50 жыл уже кызмат кылыштагылар бизге. Бул жерде биз чоң конкурстарды, фестивалдарды өткөзгөнгө, ошондой эле ар кайсы башка мамлекеттерден музыканттарды чакырганга уже деңгээлибиз башкача болот деп ойлоп атам да мен. Өзгөчө камкордукту, этияттыкты талап кылган аспаптардын сертификаты, кепилдиги, жасалышы бардык талаптарга жооп берет. Музыкалык аспаптын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү болот экен. Бир температурада бир канча күн туруш керек экен, андан кийин гана ача аласың, анан гана өзүнүн табитине жараша күүлөйсүң. Ошол оңдоп түзөө күүлөрдүн баарынан өттү рояль. Мукаш Абдраев атындагы республикалык атайын мектептин бүтүрүүчүлөрү көптөгөн эл аралык конкурстарда алдыңкы орундарга жетишкен. Бул баалуу аспаптын алынып келиниши менен дагы ийгиликтер жаралат деген ишенимдебиз. Атахан Кожогулов, Асан Конушбеков, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал, Замана студиясы.